Assalamu alейкум, урматтуу достор, урматтуу мекендештер, аты жөнүм Нурмухамед Жаркынбаев. Мындан бир канча күн мурда Али Токтокунов боюнча, Медиахаб боюнча мындай өзүмдүн пикиримди, оюмду айтсам, көпчүлүк эл жактырган эмес да. Мен азыр сиздерге Медиахабтын элди бийликке кантип каршы үндөп атканын, бийликти элге кантип каршы үндөп атканын, өзүбүздү кантип баягы душман көрсөтүп атканын дагы бир жолу сиздерге далилдеп берем. Мындан бир күн мурда Эдил Байсалов мындай билдирүү чыгарган. Академик тарых илимдеринин доктору Аблабек Асанканов агай кубанып, коллегаларына сүйүнчүлөп жаткан себеби тарыхчы археологторго 600 миллион сомго жакын акча бөлүнгөн деп турат. Бул жакта эми канча сомго кайсыл жылдарга бөлүнөт, ошол боюнча маалымат турат. Ушул эле маалыматты Медиахабтын чыгарганын көрсөтөм азыр. Кыргызстандын тарыхын изилдөөгө 600 миллион доллар бөлдү дейт. Эми Медиахаб сом менен доллардын мындай айырмасына барбай калганбы же атайын жазышканбы, бул нерсеге тиешелүү адамдар, тиешелүү органдар сөзсүз түрдө чара көрүш керек. Бул жерде бир 600 сом менен 6000 сомдун бир тиреши эмес да. Бул жерде 600 миллион сомду 600 миллион доллар кылып элге көрсөтүп аткан, бул эң чоң баягы элди элге каршы үндөгөнгө мындай багыт алгандыкта. Бул үчүн эми карабайсыздар, 600 миллион сом менен 600 миллион доллардын айырмасын билбеген Медиахабка эми биз кантип ишенебиз да. Эми бул журналисттер жанагы сүйлөп аткан эже, хиджаб кийген эже, эми булар атайын ушул маалыматка могул эжени сүйлөткөнбү деп ойлоп атам да. Менчи мына карасаңар, эми жолукчандар туура эмес маалымат берип атат деп бул эжени колдонуп ушундай бир жолдорго барып атат. Эми Медиахабты баарыбыз билебиз, бул Кыргызстандагы бейөкмөт уюм да. Булардын ар бир чыгарган маалыматына, ар бир чыгарган нерсесине биздин органдар мындай тыгыз көзөмөлдөп турбаса, бул нерсенин аягы сөзсүз түрдө таасири бизге тийип калышы ыктымал. Ошондуктан бул нерсе сөзсүз түрдө каралыш керек, бул маалымат такталыш керек, тиешелүү органдар чараларды көрүш керек, мыйзамга ылайык албетте.